Саламатсыңарбы? О, елдер, сиздерди мисалы үчүн ушундай окуу болот деп чакырып келишти. Мени бияка эч ким чакырып келген жок. Бул ЛФ-8 деген 17-жылы Кыргызстанда болгон экен. Мен аны колдонуп да көргөн эмесмин, көзүм менен көргөн да эмесмин, бирок уккамын бирөөдөнчү. Ушундай ичип алсаң энергия берип тим эле кыймылдайсың деген. Мен азыр 65 жаштамын. 48 жашымда мен оорудум. Эң биринчи щитовидканы алдырдым. Вот щитовидканы алдыргандан кийин анан ожирение башталды. Жүрөгүм ооруду. Жүрөгүмдөн кийин неме болду? Тиги запору, бронхитим бар эле, сахар деген бала чыкты. Анан даже мындай постелге жатып кайра турайын десем, башым тегерен жүрөгүм айланчу. Вес болсо абдан чоң болчу. Анан абдан кыйналып, мен баягы уккан нерсемди издей баштадым. Ар бир 6 айда мен больницага жатат элем. Кардиолог врачтарга мындай трансплантация институтка да жатып чыктым. Воронцовкага постоянно жатчумун. Анан өзүм баягын угуп, анан издей баштадым. Элдерден бияктан издеп, иши кылса таптым. Оштон издедим. Ош деген Бишкекти айтты. Бишкек деген Кара Балтаны айтты. Эң акырында ошо Назгүл деген кызды таптым. Өзүм көргөн жокмун. Бар деди, бар дегенден кийин ушундан 3 коробка алдырып ичтим 3 ай. Кандай ичкенди эле сураган жокмун, бирок ичкенден баштап менде энергия пайда болду. Өзүм баштарымда укмуш иштеп, энергия болуп, ордундан тура алчу эмесмин, козголо алчу эмесмин. Кыймылдап, өзүнчө эле бир майрамга бараткандай көңүлүм көтөрүлдү. Анан эле бул деген обострение берет дегенди да угуп калгам. Мен Назгүлдөн сурадым, бул деген сеп болуш керек. Бул кымбаттан сатып атабы деп ой кетти да. Кел мени жаз десем, эже бул андай эмес, жок деди. Анан бир күнү туруп эле анан Назгүл чакырды, эже келиңиз. Казакстандан элдер келиптир депчи. Мына Галия Бекеновна дагы бирөө менен келди. Ошондо болгон 10-15 эле адам болчубуз. Ушу алардын ичинде ушу мына отурган состав мен, анан Галия Бекеновна да ушулар. Анан мен уже неме кыла баштадым. Өзүмдөн результат алган үчүн иче баштадым. Дагы. Анан бир күн эле менин деген шак эле сол тизем ооруду. Сол тизем ооруп, баспай калдым. Уктай албайм, түнү менен уктай албайм. Тияка бардым, бияка бардым, врачтардын бардыгына бардым. Жанагындай физлечение алдым, тиги бу алдым, эчтеке болбоду. Анан эми эмне кылам деп тигинени буларды урушуп атам мен. Силердин немеңер деген жаман экен. Ичпеймин депчи. Мени менен тең сиңдим баштаган. Сиңдим айтты, жок, иче бергин. Муну ичсең, ошо ооруң все равно кетет, сага обострение берди деп. Анан мен 24-жылдын декабрдын 28-ден баштап ичтим. Вот ичип, мына бүгүнкү күндө буттарым соо. Запор деген 5 күн болчу. Мен сиңдим айтат эле да, эмнеге ушундай кыйналчумун, аябай кыйналчумун. Сиңдим да ама окшогон узун, биздин ичегилерибиз узун, меники деле ошондой болот.